айласынан пересадкага барат, пересадкага буун үздүн. Бейтаптарды Индияга жөнөтүш өтө оор. Кыргызстанда 2023 ичинде эле 413 киши боордун циррозуна кабылган. Жалпысынан бул илдет менен ооругандардын саны 2200дөн ашкан. Шыпасын издеген бейтаптар Турция же Индияга барып боорун алмаштырууга мажбур. Бирок мындай операция үчүн көп суммадагы каражат керек болгондуктан оорулуулар коомчулуктан жардам суроого аргасыз болушат. Бул илдеттин алдын алуунун негизги жолу 6 ай сайын текшерүүдөн өтүп, ооруга каршы эмдөө алуу болуп саналат. Анткени алгачкы симптомдору билинбей эле боордун оорусу өтүшүп кетиши ыктымал. Мындан улам бейтаптар оорунун акыркы этаптарында кайрылаарын дарыгерлер айтып келишет. Бул гепатит Цнын айырмасы башка гепатит Б менен Дга караганда бунун белгилери жок болот. Анан качан цирроз оорусуна кайрылганда гана өкүнүчтүү ошол стадияда кайрылып атышат да. Анан кийин гепатит Б менен Ддагы кайрылуулар көп. Эң кооптүүсү ошол бул оорууну убагында дарылабаса, цирроз оорусуна алып келет. Цирроздун эң акыркы эмеси бул пересадкага барышка туура келип атат да. Эми өлкө башчысынын тапшырмасына ылайык боор жана жилик чучугун алмаштыруу операциялары Кыргызстанда дагы жасала баштайт. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев операцияга кеткен чыгымды президент төлөп берерин, бирок бейтаптар донор табышы керектигин айтты. Кудай буйруса, майдын аягында биринчи жолу өзүбүздө боор жана жилик чучугун алмаштырууну пландап жатабыз. 15 кишини боор алмаштырууга даярдап жатабыз. Жилик чучугун алмаштырууга 4 кишини даярдап жатабыз. Бул операцияларды жасоого кеткен чыгымды дагы мамлекет башчыбыз Садыр Жапаров өзүнүн демөөрчүлүк фондунан бөлүп берем деди. Буга чейинки маалыматтарга ылайык улуттук хирургия борбору жана Ошмунун клиникасы боорду, ал эми эне баланы коргоо улуттук борбору чучукту алмаштырууга даярдалып жатканы айтылган. Ал эми кыргызстандык дарыгерлер тажрыйба алмашып, окуп келүү үчүн Турцияга жөнөтүлгөн. Эгер бул демилге ишке ашып калса, кыргыз медицинасы үчүн чоң жетишкендик болоорун дарыгерлер айтышууда. Анан боор алмаштыруу деген бул аппенdiктем эмес, жана айтып кеттим, холестектем эмес, башка бул өтө оор операция. Ага 2 ай кетеби, 3 ай кетеби биздин пересадка кыла турган хирургдарыбыз окуш керек аны. Даярданыш керек, ага аппаратура керек. Биздин элибиз үчүн эң керектүү нерсе. Президентибиздин, министрибиздин демилгеси ишке ашып калса, бул эң бир кыргыз медицинасында жетишкендик. Чет өлкөдө чучукту алмаштыруу операциясы $130,000 $160,000 чейин бааланып, боордун операциясына $55,000 $80,000 чейин керектелет. Эске сала кетсек, буга чейин Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен өлкөдө 10дон ашык бейтаптын бөйрөгү алмаштырылып, чыгымын мамлекет төлөгөн. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.